Бүгүн 14-июнда социалдык тармактардын биринде Жогорку Кеңештин депутаттары Бакытбек Жетигенов менен депутат Канатбек Исаев мушташып кетти деген сөз тарады. Анда чырдын себеби жазылган эмес. Социалдык тармакта тараган маалыматта окуя мындан 2 күн мурун болгону айтылат. Канат Исаев 2 күн мурун Жогорку Кеңештин борбордук трибунасына чыгып катуу бакылдаган эле. Дал ошол күнү Бакыт Жетигенов депутат Канат Исаевди өз кабинетинде оозу мурду канчалаганча сабаган. Ошондон бери ал Жогорку Кеңеште көрүнбөйт. Сүрөттөрүн беребиз дешти. Колго тийсе жарыялайбыз деп жазылат анда. Бул боюнча укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин мүчөсү жана КСДП фракциясынан депутат Бакытбек Жетигенов менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Ал эми анын жардамчысы: сиздерден угуп жатам, маалыматым жок экен. Бакытбек Жеңишбекович жолугушууда болчу. Телефону ошол себептен өчүк. Маалыматты тактап берейин деди. Ал эми конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин мүчөсү, Кыргызстан парламенттик фракциясынан депутат Канатбек Исаевдин кабылдамасынан туура эмес жакка чалып алдыңар деген жооп болду. Ал эми өзүнүн телефон номуруна байланышуудан азырынча майнап чыга элек жана 2 күндөн бери журналисттер андан башка иш боюнча комментарий ала албай жүрүшөт. Ал кайсы иш? 2 күн мурда, тагыраагы 12-июнда Канатбек Исаев Жогорку Кеңештин жыйынында трибунага чыгып, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өткөн аптадагы билдирүүсүнө карата 15 мүнөттөй сөз сүйлөгөн. Ошол эле күнү Канатбек Исаев экс-президенттин кол тийбестигин алуу боюнча 40тан ашык эл өкүлүнүн колу топтолгонун айткан. Керек болсо уюшулган кылмыштуу топторду дагы уюшулган кылмыш топторго да таасир эткенге аракет кылган. Мына Эркин Мамиталиев канча деген жылга соттолгон адамды кайра алып келип, жогорку соттун чечимине карабай кайра чыгарып, бийлетип, эмне деген хан сарайларды, пансионаттарды урду. Башка уюшулган Алмаз Бокшовдун уюшулган кылмыш топтун мүчөсүн алып келип туруп, СДПКнын тизмеси менен депутат кылды. Канатбек Исаев ушул сөзү үчүн муштум жедиби. Буга чейин социалдык тармактарда Жогорку Кеңештин 2 депутаты Канатбек Исаев менен Бакытбек Жетигенов мушташты деп кеп тарап жатканы айтылган. 2 күн мурда тагыраагы 12-июнда Канатбек Исаев Жогорку Кеңештин жыйынында трибунага чыгып, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өткөн аптадагы билдирүүсүнө карата 15 мүнөттөй сөз сүйлөгөн. Ошол сөзүндө Алмаз Бокошовдун уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсүн алып келип туруп, КСДПнын тизмеси менен депутат кылды деп айтканы бар. 2014-жылы Бакытбек Жетигенов Жогорку Кеңештин Ар намыс фракциясынан депутат болуп турган кезде ошол учурдагы ички иштер министри Абдылда Суранчиев аталган эл өкүлүн Крим чөйрөдө таасири бар төбөлдөрдүн бири катары айтылган Алмаз Бокошовдун жакын досу деп маалымат берген. Буга карата Бакытбек Жетигенов: маалыматта мени Кара-Балтадагы уюшкан кылмыштуу топтун лидери Алмаз Бокошов менен бирге окуган деп жатышат. Биз менен дагы көптөр окуган. Министр Суранчиевдин оюнда анын баары уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү окшойт деп жооп берген эле. Азырынча 2 депутатка тең байланышуу мүмкүн болгон жок.